Assalamu alaikum замандашым. Жакшы ишти баштаганда мурда жамандан сактан. Дегеним азыр чындыгында оору көбөйдү. Ооругандар көбөйүп атат. Мунун эми негизги 3 себеби бар. Ошону айтып кетейин. Биринчиси кайгы капа, кыжалаатчылык. Муну стресс деп атап жүрүшөт экен. Экинчиси күчтүү тамак. Үчүнчүсү кыймылсыздык. Ушул 3 эле нерсе. Ушул 3 нерседен көптөгөн оорулар пайда болуп атат. Ошон үчүн болор болбос нерсеге капаланбайлычы. Өткөн өттү, кеткен кетти. Сен кайгырган менен аларды өзгөртө албайсың. Болгону жакындарыңды кошо кайгыртасың. Ден соолугуң бузулат, тырышың көбөйөт, чачың агарат, сахарың көтөрүлөт. Ошон үчүн жараткандын жакшылыктарын көрө билели, шүгүр айта билели. Анча мынча өткөн кеткен болсо ошону тыянак чыгаралы. Экинчиси күчтүү тамак. Кыргыздын жеген аябай күчтүү. Камыр, куурулган тамак, ачуу, туздалган, маринованный, копченый, таттуу бүт аралаштырып эле жеп атабыз. Чынына келгенде бүгүн жеген менен эртең бул ден соолукту талкай турган нерсе. Ошон үчүн чөп-чар, кайнатылган тамак, мөмө-чөмө ошолорду мындай аз-аздан ашказанды алдап жейли. Ачкачылыктан өлгөн эч ким жок, бирок токчулуктан азыр адамдар аябай кыйналып атат, оорулар пайда болуп атат. Үчүнчүсү кыймылсыздык. Чын, мурда жок дегенде телевизорду чуркап барып, кол менен которот элек, азыр бүт барды отуруп алып кала тургандай болуп калды. Анын үстүнө жегенибиз күчтүү, кыймылыбыз аз. Ошого жок дегенде эртең менен туруп, денедеги уулуу зараны чыгарып, анан жок дегенде жарым саат тердеп тепчип койсок, бул ден соолукка өтө пайда. Анткени кан жүгүрөт, кан барган жерге тартып барбайт. Ошон үчүн ден соолукту сакташта, баркташта өзүбүздөн ден соолук каалайм.